Карамык айылы Ош облусунун Чоңала районунун Жекенди айыл аймагында жайгашкан. Облустун борборунан 350, райондун борборунан 45. Деңиз деңгээлинен 2200-2300 метр бийикте, түндүгүнөн Баткен облусу, түштүк батыш тарабынан Тажикстан Республикасы, чыгышынан Чоңалай айыл өкмөтү менен чектешет. Кандай сон тазаба? Кычырган кыш мезгили. Кыргызстандын кайсыл гана толуу аймагына барба? Мына ушундай кооз жаратылышы. Жайында болобу, кышында болобу, өз өкүмүн сүрөт. Бүгүн биз ошондой өзгөчө бир айылдардын бирине келип отурабыз. Карамык айылы. Сиздерге менин айылым көрсөтсөн, ушул айылдын жашоо турмушун, өзгөчө таланттуу инсандарын чагылдырып бергенге аракет кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Кызыктын баары алдыда. Бенело, бул Карамык айылы эмне себептен Карамык деп аталып калган? Бул жерде элдер кайсы кылымдардан бери, кайсы жылдардан бери отуруп ташып жашап келишет да? Куш келипсиңер уулум. Казыбек. Карамык айылыга элдин жайгашышы бул өтө тарыхый нерсе да. О немеси тарыхы тереңге кетет. Себеби мындай да. Мисалы бул биздин ата-бабалар Карамык деп атаган эмес да. Ага чейин эле Карамык болгон да. Карамык болгон. Бул боюнча мен мына Бартөлттүн, Абрамзондун жана башка бир түркологдордун китептерин окуган, андан сырткары аксакалдар менен көп маектешкен. Мен өзүң жериң болгондон кийин сөзсүз түрдө анын тарыхын билишке мындай ынтызарланасың да. Карамык болгонго деп аталыш бул азыркы мына азыр бизде бир тегерек көрүстөндөр бар да, көрлөр бар. Мына ошол көрлөрдү бул Баткенде бар, Аксыда бар. Силер сыяктуу бир телеберүүлөрдүн эмесинен көргөнмүн да. Ошондо айтышат, мыктын көрү деп. Демек бул алги мыктын көрү деген жана тегерек көрлөр таш менен корумдалган. Мына бизде азыр эми мындай эгин талаа болуп өзгөрүп кетти. Бирок сакталып калган. Ошол биз тыянак чыгарсак болот, бул алги жерде 10-кылымга чейин мындай түргештер жашаган. Бул азыркы венгерлердин бабалары. Азыр эми кыш болуп калды, биз эме кыла албайбыз, көрө албайбыз. Алтын иштетүү болгон кадимгидей. Бул жерде? Бул жерде алтын иштетүү. Илгери ошо. Көчүп келген мында кыпчактар болгон. Кыпчактар мына Жекенди айыл өкмөтүнүн негизги калкын кыпчактар түзөт. Түпкү жергиликтүү эме калк аборигендер дейличи. Ушул эмелерде кыпчак дейт. Булар эми ичкилик болот. Ичкилик урусун. Эми мындай эми ол чоң маселе болбосо бардык эле бир атанын балдары. Бир атанын балдары. Аба эми мен мына ардыда турган бир тарыхый жерди көрүп турам да. Күмбөз сыяктуу, күмбөз окшойт менче. Бул кимдин күмбөзү, анан тарыхы кандай болду бунун? Атабыз айтып калат эле, ошо аксакалдар бар эле бир соонун мата. Эми ошолордун кээбин угуп, кичинебизде угуп калдык, сүйлөшүп калдык. Бул Баласейит дегендин күмбөзү деп айтчу эле. Баласейит деген. Чамасы бул Жунгар доорунда курман болгон бу. Жунгар доору деген бул эми калмактар менен кыргыздардын эмесилер, кармашы болгон. Ошол эстелик мына Фергана Маргеландык өзбекчө стилде архитектура менен курулган эле да. Анан муну биз өзүбүзчө реставрация кылып азыр ушундай акыбалга жеткизебиз. Ооба, айылда элдин жашоосу кандай анан? Жанагы айтып атко, жаштардан карларга болгон урматы, карлардан бүгүнкү күндө жаштарга берип аткан акыл-маслат деги мурункудай эле ордундабы? Эми бул мына базар экономикасы деген нерсе бар го. Сөзсүз түрдө өзүнүн алгемесин
тәсірін тигізеді. Жана урматсы, ыйман, акыбет деген нерсеге сөзсүз түрдө әлгі урууну сыйлоо деген, урматтоо деген нерселерге сөзсүз түрдө тәсирин тийгизет. Бирок Кудайга шүгүр, сыйлайт айрыкча бизде мына бул нерсе сөзсүз түрдө биз ата бабадан калган әлгі нерсени сактап калышыбыз керек да, урматсыйды, илгерки иззат нерсени сактап калыш керек. Кандай болбосун сактап калыш керек. Абдан соң, мына урматтуу көрүүчүлөр, Зайнал жолуп, негизи Карамык айылынын аз да болсо тарыхын, сиздердеги жашоону сураганга аракет кылдым. Аба, сонун маалымат айттыңыз. Чоң рахмат. Aylanasını tolur kurçalan, kayda varsam esterim çıkan. Gidin ayım gidin solusun, yılda varsam yılda. Карамык айылында 3343 калк, 715 кожолук бар. Айылда мектеп, бала бакча, мечит, маданият үйү, китепкана, спорт зал, оорукана, почта түйүнү, чек ара тозоту, бажы өткөрмө пункту, уна оңдоочу жай, күнөскана, тегирмен жана калкты тейлөөчү соода жайлары бар. Айыл эли дыйканчылык жана мал чарбачылык менен алектенет. Бал өстүрүү боюнча райондо алдыңкы орунда турат. Жашылча жемиштер, жер жемиштеринин дээрлик көпчүлүгү өсөт. Айрыкча чоң алайдын мыкты картошкасы деп Карамыкта бышкан картошканы айтышат. Негизинен айылда социалдык абалын алып карасак, таза суу маселеси көйгөйдө чечилген 90%. Жолдор асфальт болгон, мектеп, Ленин мектеби капиталдык ремонттон толук өттү. Жалпы сметалык баасы 21 миллион 700 миң сом. Бүгүнкү күндө подрядчик тарабынан толук оңдолуп жасалып атат. Жаштардын дагы биз талабы менен быйыл 2022 жылга республикалык бюджеттен түркү берүүчү гранттын эсебинен футболду каянча курабыз деген максатты коюп отурабыз. Эми жергиликтүү бюджеттен буларга койгонубуз ушул маданият үйүн жаңыдан салуу. Себеби бул авариялык абалда турат азыр. Ошолордун проектисин оңдоп түзөө иштерге планга койгонбуз. Андан сырткары элдин калктын саны өскөндүгүнө байланыштуу бала бакчадагы муктаж болуп турат. Ошол менен бирге республикалык деңгээлде чечиле турган чек ара Тажик Республикасы менен ушул күнгө чейин чечилдик. Эгерде ушул элдин суранычы катары ушул чек араны чечип берсе, андан сырткары чек ара макамын берсе деген элдин чоң бир жогору жактан үмүттөнүп турган суранычы бар да. Эгерде ушул чечилип калса, биз бир жаз, бир күздө элдер малы Тажик Республикасына өтүп кетип, кайра кайтпай калган ушулар болот да. Көп чыгым тартып калган ушул кездешүүдө. Алгач эле айылга киргенде куроо тазалап, мал жандыгын карап жаткан Алипбекке кезиктим. Алипбек айылдагы улакчылардын бири. Учурда 2 аты бар. Биз барган мезгилде аттарын дайындап, улакка камынып жатыптыр. Анын айтымында Чоң Алай району боюнча мыкты командалуу 5-5 улагына оюнчулар топтолуп жатат. Буйруса, мен да Чоң Алай районунун намысын коргоп оюн көргөзөм дейт. Ал эми атасы Сулайманова ат таптап, ат жабдыктарын тигип, анан калса улакчы уулуна дем берип турат. Бул эмненин териси? Бул өгүздүн териси. Багылган өгүздүн териси. Муну химикат ичкандай жары кошулбайт. Буну аштайсыз да? Аштап туруп, аштагандан кийин жүнү түшүрүп, аш менен кошо түшөт да жүнү. Анан кайра тузга салып, ошентип ийилеп, кайыш кыламда өтө көп эмгекти талап. Канча убакытта даяр болот бул эми? Эми 1-2 ай жүрөт. Могу ээрлерди да өзүңүз чабасызбы же кандай? Мына ээр менин чоң атамдан калган эгер. Ошондо канча жыл болуп калат буга? 1 кылым эле болду окшойт. Бирок мына кашыны анын өзүнүн ичине 2 көстүк бир уста бар экен, эгер жасаган. Ошого ремонттотуп алган. Муну атка койгонго да көзүм кыйбай, кичик балама тапшырайын деп. Мына мисалы үчүн азыркы менин балам болсо, мен 1 ата, менин атам 2 ата, атамдын атасы 3 атадан калган эгер да. Муну ушул эстеликке деп эле
сактап жүрөсүз. Сактап жүрөмүз. Муну бир катар ремонт кылдырып. Бир кылым болуп калган эр экен да. Бир кылым болгон эр ушул. Булар да өзүң жасагансыз да. Ооба, маналарды өзүм жасап, маналар парадныйда эсеби буларды эме кылганда Кооз улакка болбойт, Улакка болбойт деңиз. Ооба. Саймон аба, азыр мен айлык кыдырып жүрүп, айлыктардан угуп калдым да. Сиздин дагы бир өзгөчө өнөрүңүз бар экен. Сыныгчылык, мындай бирөөнүн бели колу чип кетсе салып коет экенсиз. Бул өнөр тубасабы же кандай үйрөнгөнсүзбү? Мага дагы чоң атамдан өткөн да бул дагычы. Чоң атам башта ошондой кылат эле. Анан мен дагы улакка кызык аралашып чыгып жүрүп. Ошо кайсы жерим чыккан болсо туш-тушуга салып берет эле да. Чоң атам. Ошодон мага өткөн. Мен бир эле жолу карайм. Бир жума жүйүр, 10 күн жүйүр, анда сүрт, мана сүрт жок. Жөн эле ушу бир тык-тык эткерип эле эме кылып коём да. Чыккан жерлерин салып коём. Салып коём. Буттарынын чыкканы, колдордун, мана колу башыга жетпей калгандардыкыны бардыгын көрүп салып оңдоп берем да. Анан ошол жанагы грыжаларда деп коет. Анан ошо чыгып кеткендер кокустатып алгандар да. Ооба, ошондой. Эми буну кантип билесиз сиз? Эми ушу колум медик эмессиз. Ооба, медик эмесмин. Бирок иренгенге түшпөсө деле мен диагнозум туура чыга берет да, жаңы чыккан боюнча. Көпчүлүгү иренгенде чыкканы билинбей калат экен. Колуңуз рентген экен анда. Анда эме кылганда эле ошол жерден жылбай коет да, башка жаккачы. Башка жакка деңиз. Мынанан бул жагы 40 бугун деп коет. 40 бөлөк болот да. Мынадан бул жагы 40 бөлөк. Мына кызыл ашыктан ылдый жагы да 40 бөлөк болот. Азыр көп туттурлар мынанан чыгып кеткенде эле сынган мынаң дейт да. Бул жер сынбайт. Сынбайбы бул жерде да? Бул жерде айги майда, манандай майда сөйөктөр болот да. Майда сөйөктөр улар ажырап чыгып калат да, ояк-буяка күч келген жагында. Көптөр эле мындай ушул бойдон кипистеп коюп анан 4 күн болду, 5 күн болду экен, колум неме оору азайбады деп келет. Киписини кесип таштап, ордордуга тизип берет. Тизмектеп салып коет экенсиз да? Ооба. Майда муундарды. Ооба. Маналардын өзү экиден бул жакка да чыгып кетет, бул жакка да чыгып кетет. Паска да кетет, өдөгө да кетет да. Муну билиш керек да, каяга. Неме болгон мен колума билинет да. Ошол жагы ыкмасыга карап туруп эле салып. Сыныгчылык өнөрүңүздү, ат жабдыктар жасаган өнөрүңүздү ошо сураныс жаштарга, кийинки муундарга мурас катары, тарих катары үйрөтүп калтырыңыз. Куда каласа. Барбаңыз. Вот кеттик болгула, силерге дагы балдар. Ишиңерге рабаж берсин. Бала чакаңар менен Satın aşımı kaldık salazı bazı. Bu eti arık болып тұр. Бұға şu жемден бер, арпа шаптан альбен бер, бермек мені көлдеш керек. Шunda бұл жақшы қаласам, 18 күн қайрап көле беріш керек. Az мынау тұқпық, ошол бельгийский голубой деген парададан туылды. Енді қайрада алып қалып тұрдың бағада кейінгі жылға алып саламыз. Күндестен жақшы. Аға, бұл айлық ветеринар қатары бұл айылда мал шаруашылық қандай? Бізден ұшу көбінше азыр жергілікті уйлар болғаны үшін мында майдаланып кетті уйлар. Ошоға сандан сапат көтеріліп, мында біз олардан 2 жылдан Бұл жасалма ұрықтандырумен болды ағы? Ұрықтандырумен болды ағы. Бұл жаңылы туылған тұрпа ұқсайды, ә? Бұл туылғанға 4. Қайсы парода дедіңіз? Бұл бельгийский голубой деген. Бұл ет бағытында, же сүт бағытында? Ет бағытында. Ет бағытында, ә? Демек, жөнөкөйлі қарамалдан ушу асыл тұқым пародадағы малдарды алсақ болады екен андаға? Болады. Ошондо бұлар азыр біз алып келіп салып атқан ұрықтар 100%, бұларға салғанымызда ошо 50% түшөт да торпогумуз болсо. 50% калды. Бұлардағы, ә? Эми мыналар өзүнүн жергиликтүү уйлар болгон үчүн парода эмес да булар. Азыр мына 100% таза урукты салганыбызда 50%ке түшүп атат.
Кийинкисинде салганда демек 100%, Мынау если ургачы болуп туруп ушуга салганыбызда бул чоңойуп туруп. Мына 75% бермек да. ошентип барып, Барып тазаланмак, тазаланган. Көрөчү. Охо. Жакшы экен, а? Сандан эмес сапатка өтүп. Жакшы малдарды даярдай бересиздер. Барайлы. Жолу баратып көрө калып эле сиздерди. Эмне болуп аткан деп. Ошону текшерип жүрдүк эле. Бүт айылды бир сере кыдырып чыгат экенсиз карап малдарды, илетинен. Кайсы күйлөйт. Кайсы оорулары бар ошолорду карап. Уколдоо, Жакшы. Макул анда. Сиздерге тоскоол болбой. Топтурмуңдар кыларсыздар. Узак менен чыксам болот, Ошо. Ушул катуу келип атпы? Не жасап атасыз? Мал мини трактордун шиштери. Не кылат бул эми? Бул картошканы эккенден кийин палеттер чыккандан кийин астын жумшартып берген. Культиватор деп коелу. Ошондой жасап атасызбы? Колго эле. Колдон. Охо, устаканада зор турбайбы? Стакана ушул. Нелерди жасайсыз бул жерде? Бул жерде эми бизге керектүү нерселер мына дарбоз элге керектүү. Азыр эми мына мини тракторлор бар. Ушулар жасайм. Мында өзүңүз жасаган окшойсуз, а? Ооба. Азыр өзүм келип көрүп таң калдым да, сатып алганбы же өзү жасаганбы деп. Көрбөйлүбү жандан, а? Май. Охо. Ага, биздин мини трактор. Бул мындай дыйкандардын трактору. Чоңалайда. Буну эми эле жасап баштаган окшойсуз. Бул эми 1 ай болду жасаганымачы. Аха. Эми кичине мына суукка байланыштуу бир бул эсеби жакшы иштеп келсең 15 күндө бүтөт. Тракторча. Сели бардыгы. Бардыгы жасалып, даяр болуп. Даяр болуп бүтөт. Суукка байланыштуу эми арасында кичине сатышка. Олтуруп көрсө болот, а? Болот отуруп. Охо. Ыңгайлуу. Сцепление. Азыр мына тормоздары калды, газдары калды. Ошолорду жасап койсок, бакылса болот. Толук бүтө эле экен да. Толук бүтө элек азырынча. Бул ускорыш экен, а? Бул мотор Кытайдан келет. Бул суу насостун мотору. Суу насос болгон. 7,5 аттын күчү бул. Ушуга болот эми 7,5 аттын күчү, бир 5 аттын күчү чыгарып берсе болот да мына. Дыйканчылыкка жарайт. Жарайт, ооба. Азыр кыштын күнүндө бекер жатпай ушуну кылып атат экенсиз да. Ооба. Жүрөбү негизи? Жүрөт, ооба. Жүргүзүп берейинби? Жүргүзүп көрсөк болобу? Болот. Бул эми ордон жылбаса керек бирок, а? Ордон жылат азыр. Жүргүзгөндө жылып кетерби? Жок, жылбайт. Тараспай турабы? Башка сцеплениени теп. Uzaktan çıkıp batkanda. Sonun. Ушул дыйкандарга ушуну жасап. Макамай, алдыга кандай план болуп атат? Эми буну жасап даяр кылып койсуз. Ман чоңураак жасайын деп атам. Бул моторду да чоңойтуп, 06-нын өзүнүн моторун коюп, ошондой кылып жасайын деп атабыз. Мына кышында карпарды сөгөнгө. Карлар сүргөндө, а? Ооба. Жана чоң жолдогу, Ооба, анан аркасыга сoko улайтып койгон киши керек болуп атат. Кацика чөп аткан.
Дыйканчылыкка, мал той жыйнаганга бүт баарына ыңгайлуу. Ооба. Баарына кете бере турганар, Азыр бул картошкага гана да. Аркасында бир тележкасы бар, эми тележкасы менен мындай шабып багып, майда чүйдө тас болот. Жүктөрдүң, Бул азыр 6-чы трактор. Бул 6-чысы беле? 6-чысы ошо. Буга чейин дагы жасап чыккансызбы? Буга чейин жасап чыккан моа. Бергем элдерге коюп сатылган. Саткансызбы? Буну балап сатат экенсиз анда? Буну дагы? Ооба. Канчага балайсыз сыр болбосо? Сыр болбосо 70 миңден 100 миңге чейин болот. Буларбы? Ооба. Баягы тележкасы жок, аркадагы шаймондары темирак болсо 70 миңден беребиз. Абдан сон мага жакты. Сон экен. Ошо. Бали, ишиңизге ийгилик. Май. Катыра бериңиз. Тоскоол болбойн жумушуңузга. Ордуна жылдырып коелу же тура береби? Макул. Макул барайлыбыз дагы. Турмай. Айылдыктар айткандай, энекебизге бир жолуп кетпесең болбойт дегенинен 1920 жылы туулган 102 жаштагы Мама Жунусова Алила энеге келдим. Алила эне учурда күйлүү күчтүү болуп олтурган кербезе. Карыдым дебестен элдердин тамырын кармап, ооруларын аныктап, жаш кары дебей жүрөктөрүн көтөрүп коет. Оштан келдим. Ооба. Мана улар. Ооба. 102 жаштагы энекебиз олтуруп алып, мына ушундай таапчылыгын Kucaklas bulot ekensin. Bileceksin mi? Kucaklas bulot. Buna çiyatla. Ne diyor çiyatla? Çiyaktan kucaklas bulot ekensin. Anan çiyaktın emin kanda yoğurmunu, doğasını tıklılara takmaya gezet. İlgeri İskelimiz atalar. Onlarla doktorcusu var, öyle isminde var, böyle yüzgemiz mandayım. Adı Göş. Ana Şire. Şire'li göbeci verdim. Canı benim evrim. Bir pazarın oldu açık. Evden. Yaşam kaydedeceğiz. Atmanlar eşkiye kıcalak bulasın ha. Yaratmalı bana. Onda ben şu gülüştüm. Burada gel sağlık kaynardım. İki çırın içi var, cap bitmez. Devleğini yanım zatsaydı. Алила эне менин тамырым кармап, бир топ кеңештерин айтып көңүлүмдү көтөрдү. Бали 102 жашка келип, уулдарынын, келиндерин ысык чайын ичип, небере чебери эркелетип олтурган кандай гана бакыт. А мен болсо андан ары айылгыдырып жөнөдүм. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ой, кандайсыз? Жақсы. Қандайсыңар? Ого! Жақсысыңар ба? Отты кызытыпсыз караса. От. Bunu ustaxana deyt, temirxana deyt. Şundan deyt, Rusarda, şol ilgeri gele Rusarda. Sizin Rusarını, ova. Oşonu biz manday qıp turib, bir balta jasaymiz mana. От чачырайт го бул. Ot çaçırayt da. Çaçırasa manday açık tağın olasız. O'zi ko'zga kiritlasa, kuygizat. Çok kasiyetli narsa bu. Buna bakanda kızıtıp durup unatıp koyasız. Tava. Baba. Кармап көрсө болобу? Yok, kuyup kalasız. Buna. Ава эми бул темирдин сырлары менен бөлүшпөйсүз. Demirli sırlarını görürsek, bana döş deyt. Bu kaça kilogram çıkart değilsin boyunda? Bir 50 çıksa gerek. 105 kilogram çıkart. Bunu kötürebilirsin. Çakan ele temiri mi? Bu uyun demir deyt bunu. Bu döştürdü birden öküzge veret bunu. İlgeri. İlgeri. Hazır yani
kişine arzandap kaldı. Mana ol temirden sırrı mana örtengli jasalgan. Eğer de şunu siz kolunuz bilen şunday karmap koysanız, sizin karmagan yeriniz suga kirmeydi. Nege? Adamın şonçalık adamın denesi ısık bulur. Oho. Zahar bulur. Adamın kolu. Bu oğlum de. Şu yerde karmap koysanız şu yer suga kirmeydi. Kalgan yeri kiretlek şu yer kirmeydi. Aldı nasar bulup kala. Bu adamın kolunun tağı ısık bulur. Tap bulup kalır. Oşonduktan Luvay temir otka düşkenden keyin su iç gerek. Bu mana shunday olib qizish gerek. Mana suvning qasiyati. Kimning tamog'i o'rib turgan bo'lsa, jang suv olib kelib turib, baltalar sug'arib, agar iche turgan bo'lsa, tomog'ini saqlaydi. Qo'yinch. Ova. Bola o'shanda. Ova. Bu toza idishga, mana shu toza idish shu. Men chaynab keldim. Shuni tomoq o'rgan odam bo'lsa, shuni urtab qo'ysa, şu dükkanın sudan tamak sakaya. Bana endi qarab turun. Endi men az suga salam bunu. Aha. Buna şu temirdi mana. Bismillahirrahmanirrahim. Mana. Köptün suda temir qanchalik tartib ketadi. Gördünüz mü? Bu susadı da bu. Temir. Bu temir susadı. Otqa düşeverir. Aha. Şonduktan bu su iç gerek. Qarab turun. Buna. Buna aldınız. Bu yerde sırlar köp. Bu Arkimdin'in kolundan bu baltanın taptaş gelmeydi. Aha. Hem qarab turun. Sizin gözünüz jetedi, ne ketip jetadi? Buna yerde ne ketip jetadi? Ağar olur benim gözümce. Dağı. Tap ketadi. Dağı. Жақсы қараң. Азыр мына ұшын қараң, не барады? Мына сіз азыр мен суғарған су бар ғой? Мына жерде ысық суды теп, шығарға шығарып кетіп жатады да, темірдің тауы кетіп жатады. Емін не болды? Көрдіңіз бе, сырларды көрің. Ағарат, көгерет, жашарат. Ошентіп барып тұрып, ұшыға барғанда көк-мөк болып қалады. Kaptardın kanat okşaş bolup kalat. Qarab turun azı bolot. Hem bolumlar. Ana qarang. Çok iş boldu. Ana qarang. Ana körün. Ana. Endi yoldan uçuğa jetkeni kaldı o. O. Siz sebep bunu kılbaysınız, men sizge bunu aytып berem. Ustalarga aytılbaydı. Sır bu. Ana. Sır deyiz. Konuş bol da. Bismillahirrahmanirrahim. Ana. Bana su içti. Aha. Bana şuna yemek Luvay talga, Luvay nesile salsanız maşırga çeyin batırıp kese öğret bu. Uşul jerge çeyin ha? Kese öğret. Yemin su adam olganda hadi siz balgarkaga çarktay veresiz da bunu. Ova. Çarktay vergenden keyin mana şu su, mana şu bir elge jetpegen su şu. Şu su adam olgandan keyin bu balta ötpey. Ötpey kaldı. Ötpey. Anı dağı taptaş gerek. Dağı tap sugarış gerek. Sugarış gerek dağı şunday kılıp. Bunun nize adam olup da. Aha. Bunun içine soğuk sazda dağı suğa salıp dağı saltap koyacak mana eken. Balta şunday da болады. Mana sırlar. Bu yerde köp sır var. Men sana aytıyorum bir o sırları sen onu kılbaysın da. Ustalar şoğu bizden Kırgızlar ustanın kadrini bilbeydi. Bizde pata albaydı. Kelip iştebeydi. Misal için gelse men bir öyle yürünem dese men onun pulabaydım. Yürünem deyin dedi. Yürünem. Bizde onda yürünbeydi. Ama hazır elim ne cumhus kılas? Biz jardan bermeyim men. Urup bu jagандай. Urelasın be. Hareket kılıp durayın. Boldu mana, top durayım mana. Bu gördüğünüz mü kızık mana. Yemek keskende bu yerde mette var ha, halagandayla kesevermeyin. Kemirdi yan ekonom kılış gerek. Mana yerden kesesiz lazım mana. Yendi. Mana. Bismillahirrahmanirrahim. Vurayım mı? Sekin vurun bir. Ha, vura verin. Kaç. Ha.
Asta. Ha. Koş degende tokta koş. Ha, urarın. Ha. Aha. Aha. Koş. O. Bana yendi karap durun. Aha. Lazım bana vursanız. Ha. Bana siz kesip koydunuz bunu. O. Menden de usta çığa okşaydı. Ova. Güdelen bulat da. Bu adam karmaganını kapşırsa sözsüz bulat. Aha. Жақшы ава. Ana. Ава. Hopmayın. Şu көп жылдан beri aletlerim келе жаткенсиz. Bali, önörүңүзгө. Hayla. Sizlerge rahmat. Hem sizlerge ağcol, işinlerge ilgili şu hiç kaçan jamandık körbөгülü şu yeldin kızmatını kılıp, jakşılığını aytıp jamandın delek sin aytıp koyuvergile yeldin. Болдуңуз. İşinizге тоскоол болойлу, биз барайлы. Ya boldu maydı. Yok işke bargandan burada үйde çay içeriz. Болду, рахмат. Ha. Кандайсыздар апалар, жакшысыздарбы? Жақсы. Hoş geldiniz. Bizim ayılga, çoğalay ayılın, en akırgı kışçılarımız ayıldı. Son Hoş geldiniz. азыр Карамык айылында өзгөчө уус чебер шайыр апаларга кезигип ушу кыштын ызгар күнүндө жакшынакай жылуу үйгө кирип отуруп калган кезибиз. Азыр апалардан сурап көрөйүнчү. Апалар айтсаңыздар, ушул Кыргыздын улуттук мындай ушундай шырдак, оймо чийме, чий току дегендей бүгүнкү күндө сиздерде сакталып калыптыр да жакшы. Кимиңиздер айтып бересиздер ушул жөнүндө? Айтып бербейсиздерби? Şırdak, çiğ toku, kilem toku, tar soku, şu nemelerden gelişti Kazbek falan. Şu nemelerde şu hazırgı yaşlarda üretip, şularga da bizden dağışlar ulanıp kessin deyip Kırgız'ın buyumlarını jasap keletağız. Her daima şu çeyrçilik nemede ayınlar menen birge. Kızların setlerine jasayбыз, toylarga kızlarga bereriz jasap. Kilem tokuybuz, tar tokuybuz, şırdak jasayбыз. Şunday Kırgızdın uluttuk buyumlarını unutqa kaldırbay ulaşıp şu jaşlarga үйrөтүп келишtabыз. Бул жерде эң эле чебер эжелер отурат окшойт менимче. Бул кыздарга септи кантип даярдайсыздар? Буйртма каяктан келет дегенде? Birinciden şu bizim en şartı or, en çegarada turgan aymaka kıştın günü kış delbey şu bizden akbalımızdan kavaralım kelgeningler için çoğun rahmat. Her daim şu eldin köy köyünü alıp çıkıp şunday körüp elde jakşı jaklarını körsötüp jürevergile. Biz bu nersege iştegenimizge 2012 yıldan beri işteybiz. Kızların sevimderiyiz. Biz özü bu ayallar ayrıldık diye soluk komiteti deyip 2008 yıldan beri ошол komitette işteybiz de. Keyin anan özüyüz oylanıp bu Densoluk komitette bekar işteybiz. Şunun içinde daha şunday nerselerdi jasap çıgaralı dep ayıl büt özüzde mındandaydan maşineler var da. Şunu menen anan kurap oyma oyup başladık. Bizim kılgan işlerimiz şul emi pensiyaga çıkıp kartaysak dagın bu kuraktır ilgerki muğundan kalgan neme özüzdün kerinderimizge kızlarımızga ülgü katarı kaldırıp keteri dep. Şu nerselerde alıp ketip atабыз. Muna şayır apalar dagın her daim biz menen bir gelikti. Биздин айылда жакшы, айылыбыздын абасы таза, суулары тунук, тоолордун өзү көрүнүшү эле бизге курортный зона. Жазында келсеңер курортко келесиңер. Биз жакта алма, өрүк пышат бизде, баары жок жемиштер пышат. Ого жараша баардык өзүбүздүн кыял жорубуз дагы ошо тоолорго, биздин сууларга ылайыкташтырылган. Биздин кыял жорубуз дагы ачык, айкын, күлгөн шайыр айымдар мында. Эч мындай немеси жок. Ырдап береткенсиздер да, ырдап беребиз. Ыр менен, иш менен дагы, ыр менен дагы кошо жүрөбүз. Дайым. Кайсы ырдап бересиздер? Азыр мына жаңгы неме? Чоңалайын. Чоңалайын ырдап беребиз. Азыр аккордеон менен.
Кыргызстандын эң четке айылы болгон Тажикстан Республикасы менен чектеш турган Карамык айылында чегерага чектеш чегарачы элин бир күндүк жашоо турмушун силерге чагылдырып бергенге аракет кылдык. Албетте тоолуу элдин тоодой жүрөгү болот. Чегараны коруп жашаган элдин мына ушундай турмушу жай бараката өтүп атканын көрүп бир алы ичиң жылышат. Мен айылым көрсөтүүсү сіздер менен болду. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар. Көрүшкөнчө.